жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүмдебе бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Жалкоо болбой кайрат күчүң барда, чоң жарыштан сапарыңдан калба. Жашоодогу жеңиш ошол экен, пайдаң гана тийсе ар бир жанга. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра, кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга, баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн нур барда, жарык болуп күн нурундай тийсең, жан дилиңден бул жашоону сүйсөң, жалп деп анан өчкөнүңдү жалын. Бул учурлар кайрылбаган ирмем, өзгөртөсүң келечекти бир сен, өзөгүсүң жаңы күндүн билсең. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы биздин Надежда диний уюмунда окуп жаткан эже карындаш, ага инелер. Жылына бир жолу болуучу пикник күнү дагы бүгүн келип олтурат. Жалпы бизде окуп жаткан 300дөн ашык окуучулар топтолуп, мына деп оюнга, көңүл ачууга киришкен алдында турабыз. Эмне демекчүбүз? Келгендер кош келипсиздер. Бүгүнкү күнүбүз эсте каларлык тарых барактарында кала турган бир күн болсун. Олтуралы, ыймандашалы, чайлашалы, жана жакындан бири-бирибизди ошол себептен тааныйлы. Алдыда кыла турган иш-чара, боло турган кечелерибизди эң ийгиликтүү өткөрүүгө азыркы биздин чогулушубуз бир дем берип, күч-кубат берип, себеп болгон болсун демекчибиз. Кош келипсиздер. Баштаган жолуңдан эч тайманба, из калтырган жүрөктөн нур барда. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир нерсенин акысы болгон сыяктуу эле дененин дагы акысы бар. Бүгүн Москва шаарында Надежда диний окуу борборунун жамааты ушул дененин акысын берүүдөбүз иншалла. Алдыдагы кызыктар, оюн зооктор баарысын өткөрүп жүрбөңүз. Ал үчүн бизден алыстамаңыз. Биз менен бирге болуңуздар. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Ассаламу алейкум. Биз бүгүн Надежда окуу борборунун жалпы жамааты чогулуп, көңүлдүү эс алып отурабыз. Көргөндөр ойлошу мүмкүн, булар кимдер экен деп. Биз ошол Москва шаарындагы Волгоградский проспектисиндеги Надежда окуу борборундагы студенттербиз. Ал жерде ислам дини боюнча сабак алабыз. Ал жерде ошол ислам дини боюнча эркек балдарга атайын даярдалган, кыздарга дагы атайын даярдалган бөлмөлөр бар. Ошол эле себептен биз ошол Надежда окуу борборунун жалпы жамааты бүгүн келип көңүлдүү эс алып отурабыз. Мен ушул убакыттан пайдаланып, жалпы элиме тынччылыкты, аманчылыкты каалап кетемин. Өзүмдүн ушул группалаштардын атынан, ал эми бизге сабак берип жүргөн агайларыбызга дагы чын дилимден ушул группалаштардын атынан ыраазычылык билдирип кетемин. Рахмат.